Жашы 30-тар чамасындагы өзүн Аймира деп тааныштырган келиндин 4 баласы бар. Ал азыр курсактагы 5 айлык ымыркайын багып алгысы келгендерге сатууну көздөп турат. Келин 2 жыл мурда күйөөсү менен ажырашып кеткен. Андан кийин башка адам менен таанышып, бирок мамилеси көпкө созулган эмес. Жолдошум көп иштечү эмес. Үйдө күндө уруш талаш. Мени менен кошо балдарыма да колу тийген күндөр болду. Акыры Орусияга иштегени кетип, ошол бойдон келген жок. Телефондон эле талак берип келбесин айтты. 1 жылдан кийин эле чогуу иштеген адам менен сүйлөшө баштадым. Коңшу эжелер балдарга ата керек, жакшы киши экен. Багышканга жардамдашат деп кеңеш беришти. Анан кош бойлуу болуп калдым. Бирок ал балдарыңды бага албайм, үйлөнбөйм деп койду. Аймира Бишкектеги Ак Ордо конушунда батирде турат. Улуу баласы 12 жашта. Кичүүсү 3кө чыкты. Жалгыз бой келин балдарын багуу үчүн түнкүсүн кафеде пол жүйт. Жокчулуктун азабын тарткан Аймира курсагындагы баласын сатып, андан тапкан акчага калган 4 баласын баккысы келет. Инстаграмдан аялдардын бала багып алам деген жарыясын көрүп ойлонуп калдым. Жазсам 300гө жакын киши багып алат элек деген ниетин билдирди. Кээ бирине чалсам каалаган акчаңды беребиз деп айтты. Мен өзүм буга чейин 5-10 миң долларга бала сатылганын уккам. Эгер үй бүлөсү бүтүн, шарты бар жакшы адамдар чыкса берем. Аймиранын социалдык тармактагы билдирүүсүнө пикир калтырып, номерин жазгандардын айрымдарына чалып көрдүк. Анонимдүү калууну өтүнгөн келин 2 жылдан бери балалуу боло албай жатканын суранган, сумманы берүүгө даяр экенин айтты. Балам 2 жашында сууга чегип каза болуп калган. Ага чейин да балалуу боло албай көпкө чейин дарланган. Эми 2 жылдан бери бала күтүп жатабыз. Бизге бала керек. Дагы бир номердин ээси баланы таяжеси багып аларын айтты. Таяжеме бала издеп жатабыз. Анын үйү, акчасы, туруктуу иши бар. Буга чейин бала асыроо боюнча документ даярдап баштаган, бирок ал такыр турмушка чыккан эмес. Мындай учурда толук эмес үй бүлө деп бала багууга уруксат бербейт экен. Төрөтканадан тааныш издесек кезек көп дешти. Же майыптыгы бар балдарды багып алыш керек экен. Кыргыз үй бүлөлөрүндө буга чейин эле бир тууган жакындарынын балдарын багып алган учурлар болгон. Бирок бул эч кандай каражатка дагы башка кызыкчылыктарга байланган эмес. Соңку кездерде балдар товар катары сатылууда деп тынчсызданышат адистер. Кыргызстанда бала саткан фактылар буга чейин да катталган. Милиция буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренесине ылайык иш козгогон. Бирок анын арты эмне менен бүткөнү белгисиз. Ал эми бала багып алууну каалаган көптөгөн жарандар бул үчүн толгон токой документ топтоо керек деген. Кезек көптүгүнүн айрымдары аягына чыкпай таштап коерун айтышты. Укук коргоочулар дал ушул мыйзамдык жол-жоболор татаал болгон үчүн бала асыроонун жашыруун жолдору иштеп жаткан деген пикирде. Бул жерде бала уурдалды же сатылды деген маалыматтарды байма-бай угабыз. Демек маселе бар. Мунун баары бала асыроо боюнча бирдиктүү маалыматтык база жоктугунан улам келип чыгууда. Мага бала асырай албай жаткан бир топ ата-энелер кайрылды. Бизде балага муктаж ата-энелер бар. Алар көп, деди Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева. Бирок мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бала багып алууда жасалма тоскоолдук көп деген сөздөрдү четке какты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкери Адилет Кудайбердиеванын айтымында, тиешелүү документтерди даярдоо жана процесс өзү бала асыроону каалаган адамга гана көз каранды. Документтерди ырастоо бул арыз ээсинин милдети. Арыз ээси 1-2 күндө даярбы, өзүнүн көз каранды. Менимче 1 апта ичинде эле даярдап бүтсө болот. Мындан сырткары бала асыроо боюнча өкмөттүн токтомуна ылайык. Арыздан кийин атайын ал жаранга корутунду берилет. Анын негизинде жаран мамлекеттик базага киргизилип катталат. Ал база ар бир райондо иштейт. Ошого жараша маселе чечилет. Ушул тапта базада 213 адам бала багуу боюнча кезекте турат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча былтыр 718 баланы кыргызстандык жарандар багып алган. Акыркы 6 жылда 6713 бала асыроого берилген. Кыргызстанда башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Буга байланыштуу мыйзам